Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле кут арстан алайы берүүсү. Чындап эле бүгүнкү мезгилде аябай кыргыз кырсыкты. Ошо ойлоп көрсөңүздөр, элибиз тентиди, жерибиз кемиди, бир оор акыбалда болуп атат бүгүнкү күндө. Баягы тарыхыбызда болуп өткөн Манас бабам келчү мезгил келди десек болот. Же ошонун астындагы бир көз карашка ошол деңгээлге жеттик десек болот. Мына ушундай оор акыбалда ал кезде ошол элдин тилеги менен же көктөн буйрулуп Манас бабам келген болсо, азыр эми ал кезде кара күч доору болгон, кылыч, найза, кара күч менен талкалоо же басып алуу болсо, азыр бул кут энергиясы менен, кут илими менен кошо чоң касиет энергия келди. Ошо Манас бабамдыкындай дейбизби? Же ошол доордун талабына ылайык келген ошондой бир мезгил келди. Кут илими түшкөндөн кийин, кут билдирүүсү түшкөндөн кийин, же касиеттүү кабар Кудайдан түшкөндөн кийин адамдардын ойлоп чыккан мыйзамы, техникасы, саясаты, каражаты эч туура келбей калды. Тетирсинче адам ойлоп чыккан мыйзам ошо ажал азап гана алып келип атат. Ошондуктан Арстан алай адамзатты жакшы сөзү менен жакырчылыктан чыгарат деп берилет ааламдан. Эми бул кандай деп түшүнгөндө, ооба кээ бир үй бүлөдө чындап жакыр жашоо болуп аткандыр. Квартиралап жашап, мисалы кече сабап койгон 8 жашар кыздын мындай тагдырларын карап көргөндө деле эне атасы бүгүнкү күндө бир квартиралап жашап, баланы окутканга деле мүмкүнчүлүгү болбой, тамак табуу деле оор болуп, эми анын да көп кырын көрүш керек да, сабап койду деген деле болбойт. Ансагандай ошондой бир жакыр жашоодо жашап аткандардын деле ошолорду деле ошол жакшы сөз менен чыгарсак болот. Эмнеге дегенде, жан дүйнөнүн жакырлыгынан, доордун талабын билбегендиктен жашоо сөзү жакырланып атат да. Ошо пейилине жараша күн көрүп дегендей. Же болбосо ошол кыргыз улуулугун тааныбай, ошо кул болуп, ошо пенде сыпатка өтүп алып, касиетин кырсыктырып, энелик эркектик сыпатын жоготуп, үй бүлөлүк сыпатын жоготуп, анан ошондуктан жакыр жашоого айланып атат. Экинчиден, эми жан дүйнөсү бай, жан дүйнөсү жардыд адамдар болуп атат да. Жан дүйнөсү жарды адамдарды дагы мына ошо жакшы сөз менен жакырчылыктан чыгарат делмекчи. Бул ааламдык илим сабак убагында да ошол бул куткаруучу илим, ошондой бир азыркы кризистен куткарчу илим, энергия бул. Бул өтө чоң касиет. Ошондуктан арбайлар эмне кылат экен? Же энергия, же Кудай орунду да ошол буйруйт экен. Ва Кудайдан болуп атпайбы баары нерсени? Ансагандай бул Кудайдан түшкөн илим дагы, ошо энергия дагы сизди тазалап кое алат. Арылтып кое алат оор суркуңуздан. 100% оордан айыгат деп берилет ошо ааламдык сабакта. Анан эң биринчи кайра азыр ошол анатомия, оорунун айынан адамзат биригет деп берилет. Ошондуктан эң биринчи менин ошо эфирден ааламдык сабак убагында энергия өткөрүп, ошо адамзатты арулантып бириктирсем, экинчи кыры ошол
бионур энергия аркылуу операция кылып, нурдантып, оору сыркоосун алып коюу. Ошондуктан денеңиздерди өтө бош кармап, операция кылаарда деле бир наркоз берип, денени бошотуп, кондой ансыганда ошо денеңиздерди өтө бош кармап, бул бионур энергия. Мисалы адам кысылып алса, ийне кирбей калып атпайбы? Анын сыңарындай ошо сиздер өзүңүздөрдү бош кармасаңыздар, ийне кирбеген жерге нур кантип кирет? Кысылуудан. Ошондуктан өзүңөрдү өтө бош кармап, жөлөнүп отуруп, жатып, ушу тегерегибизде көп көзгө көрүнбөгөн энергиялар бар. Эстеп ушуну баягы бысмылла деген катары айтып, боштондук энергиясы менин турпатымды бийлесин деп ар дайым ушу жатканда, турганда, басып баратканда, бул ааламдык сабак убагында энергия алып атасыздар азыр ошо эфир аркылуу. Ошо энергия алып аткан убакта өзүңөрдү өтө бош кармаңыздар. Бутуңарга маани берип, бошотуп, колуңарга, жамбашыңарга, башыңарга, денеңерге, мээңерге бош кармап, колуңуздардан келсе ошо көзүңүздөрдү жумуп, денеңиздерди бошотуп, жатып, угуп деле атсаңыздар болот. Уктап кетсеңиздер андан жакшы. Эң биринчи биз эски мусорду, эски ууну кетирмейин, нур өзү батпайт. Өзү нурдануу, энергия доор келип атпайбы? Эмоцияны өчүрмөйүн, энергия жайгашпайт. Ошондуктан эң биринчи ушу боштондук өзү бир чоң керемет. Мына урматтуу улуу журтум, өзүңүздөр күбө болуп жаткандай адамзаттын азыркы учурдагы оор акыбалы, сырдуу кубулуштар, табигый кырсыктар, аты жөнү аныкталбаган оору сыркоолор, улуттар аралык үй бүлөлүк пикир келишпестиктин баары бул Кудай кыргыз журтуна табигый илим бергенден кийин табигый илим эле берген жок, сунуш, тапшырма берип атпайбы? Мына митсаңарды өзгөрткүлө. Мурун ак кара болуп, пенде болуп жашасаңар, азыр периштеге айлангыла деп. Ошол сыпатка калыптангыла, же болбосо улуулук сыпатка калыптангыла, же ошо теңирчилик дегендей теңири табына өткүлө. Ошол энергия буйрулуп атат. Же болбосо ошо арбай периште сыпатка, инопланетян сыпатка өткүлө деп. Ана муну аткармайын. Мына ошол өткөл ылгоонун ачык белгилери болуп саналат. Ушу кырсык кыйынчылыктын баары эле. Мен такай ар дайым айтып келем, мындан ары өсүү болбойт, мындан ары кыйроо гана болот деп. Ким аман калат же жаңы доордо ким жашап калат дегенде ушу табигый мүнөзгө өткөндөр, же улуулук сыпатка өткөндөр, же ошол көккө ак карадан чыгып көк теңир кереметине калыптангандар гана жашап калат деп. Болбосо аалам күчтөрү, Кудай ар тараптан жазалайт. Мына дүйнөнү карап көрүңүздөр. Күндө бурулуш, күндө кыргын, күндө сүргүн болуп атат. Кече ушу Назарбаев айтып атат. Чымкенттен окуу жайын бүткөнү менен дүйнөнү окуп келген жаштардан деле, студенттен деле, окумуштуудан деле бир өнүгүүнүн жолун эч кимис айта албай атат. Бир идея киргизе албай атат дейт. Чындыкта. Ошон үчүн табылма илим эч сыры болбойт. Азыр жолун билбейт. Ошондуктан мына дүйнө эли дөңгүрөк жол таппай калган кезде нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет деп атканыбыз ошол. Бул ааламдык илим, сунуш, закон түшкөндөн кийин адамдын программасы, закону адамзатка ажал, азап гана алып келип атат. Эң башкысы убактысын коротуп атат. Эң башкысы акчасын коротуп атат. Эң башкысы энергиясын жеп атат. Бул илимдин аягы эмне болуп бүтөт делгенде, бул илим өзү сыйынуудан чыгып, куру коркунучтан чыгып, өзүн тааныбастан чыгып, пендечиликтен чыгып, периштелик же ошол бир улуу сыпатка калыптанып, сыйкыр иштетүү болуп калат.
Мына адам өзүнө өзү ишенсе, анан Кудай жакшы адамдар жардам берет дегендей, адамдын башына күн түшкөн мезгил келет. Баягы Кудай сактансаң сактайм дейт дегендей доорго келет. Адам улуу деп айтып келебиз. Улуу деген жаны улуу. Улуу дүйнөдөн келди. Кайра улуу дүйнөгө кетет. Демек улуу дүйнө ээлери жерге түшкөндөн кийин аны сиз аргасыз дем алдыңыз бүгүнкү күндө. Ал улуу күч сиз эски түшүнүктө жашаганда анан сизди түрткүлөп атат. Түн ичинде ошо уйкуңуздун качып атканы, ар кандай түштү көрүп атканыңыз, кыргын кырсык жашоодо кыйынчылык болуп атканы. Мындайча айтканда энергия, аларды энергия деп коесуз. Нур, энергия деп айтылат. Касиет деп. Эми бизде да кыргызда сөз бар. Эркектин үстүнө аттаба энергия көтөрүп жүрөт деп. Эркек энергия көтөрүп жүрөт. Демек сизди мына кээ бирлер түш көрүп атат. Түшүмдө эрге тийип атыптырмын, күйөөм деле бар деп айтат да. Аял алып атыптырмын, же бир жакшы сүйлөшкөн балам жанымда жүрүптүр, же бир кыз жанымда жүрүптүр деп эле ушундай түш көрөт. Бул эмне деген сөз дегенде энергия отурду сизге. Ошо эрге тийгендей өзүңүздү элестетиңиз. Мисалы кыз деле эрге тийсе, тагдырын тапшырат. Баягы көч десе көчөт. Баягы ылай алып бер десе ылай алып берет. Анын сыңарындай сиз да азыр ошо энергия келди. Эми ошо энергияга калыптаныш керек болуп атат. Арбай өзү энергия турбайбы? Энергия мына жан алып жан салып коет экен. Же болбосо аба коюлду деп берилет ааламдан. Ал кандай деп түшүндүргөндө айтат го, магазинге барсам же базарга барсам жаман киши көп экен деп коет го. Мончого барсам деп. Коюлганда аалам күчтөр жерге түштү. Ошондуктан дем алуу оорлоп атканы, давлениянын көтөрүлүп атканы, жүрөк оорулардын болуп атканы, же коюураак куйчу чайды деп коет го, кысылыраак дегенди. Анысы кандай ошо энергия түштү дагы ошо сиздин ичиңизде. Эми ошо эрге тийгендей, эр өзү энергия болуп чечилсе, эрге тийгендей ошолорго тагдырыңызды тапшырыңыз. Кыргызда сөз бар. Майдаланба деп коет эркекти. Аялдын ишине көп кийлигише бербе деп коет. Сен улуусуң да дейт. Анан чындап эле унчукпас болот го. Көрмөксөн болуп кой, укмаксан болуп кой. Эркек ошо мүнөздө болсо, демек үйдө кыргын сүргүн болбойт. Көтөрүп кой. Мына биз дагы же мына мен калыптанган адам катары, ошо касиетке калыптанган, энергияга калыптанган адам катары менин мүнөзүм азыр ошондой. Эшиктеги өкмөттүн өйдө төмөнүнө көрмөксөн болом, укмаксан болом. Коомго, себеби улуу адам аны сыртынан карап коет. Болушу баары бир бул эски жол менен өнбөйт адам. Эски түшүнүктө адамдар өзгөртө албайт деп сыртынан карап койгон. Бу да жөн эмес. Элдин көзү ачылсын. Көзү ачылышын ушул болуп атат деп. Касиет болгон жерде иш жүрүшөт. Демек аларда касиет барбы? Жок. Кандай адам касиеттүү болот? Калыс адам. Калыстык барбы аларда? Жок. Теңир тең дегендей. Ошо теңир сыпаты барбы? Улуу маданият барбы? Улуу түшүнүгү барбы? Жаңы доордон түшүнүгү барбы? Аалам мыйзамын билеби? Мына кыргызда же оруста, орустун кээ бир сөздөрү ушул илимге өтө төп келет. Мына воздух, духов возит деп атпайбызбы? Мисалга, анысы кандай богатый человек дейт. Богатый деген бога тый болуп атпайбы? Мындай Кудайдын сөзүн сүйлөсөң, ар түшүнүгүңдү ушул Кудай көрүп турат десең, сенде демек көкүрөктө богатый, жашооң өзү богатый болуп атпайбы? Мына анысы кандай анан жан дүйнөсү жарды адамдар эмнени өзгөртөт? Ошондуктан маани бербе. Сен дагы маани берсең сен не болосуң? Кысыласың, кыжаалат болосуң, нерв болосуң. Биринчи сен оңолчу. Атаң болсо үй бүлө оңолгондой мына өзгөрө. Ошентип урматтуу улуу журтум, бул доордо бул илимдин аягы ошо кудайлык жана богатый дегендей, богослов дегейбизби, улуу
улук сыпатка калыптансаң, анан сенде сыйкыр иштеп атат. Бул жерде так берилет. Адам жаратуучулукка өтпөсө жашоонун жеми болот деп. Ал кантип дегенде, ошол энергияга толгон адамга от, суу, таш, аба, арбай мазар ээлери багынып берип атпайбы? Мына мен сүйлөп атканда Кудайдын сөзүн сүйлөйм мен. Ошонун ишин алып барып атам. Кызматын кылып атам. Кудай ордуна отуруп, тетирсинче айтканда, пенделерди сиңирип алып, периште кылып чыгарып атам. Баары бир жаны улуу да деп. Улуу дүйнөдөн келген да, улуу дүйнөгө кетет да. Ушинтип баягы Кудайдай мээримдүү болуп, Кудайдай так, сак, тегиз, тең, калыс, Кудайдай сот болуп, мына пендени сиңирип алдым. Оюм менен, бул түбү периште да. Жөн эле пендеге айланып алганда деп ошол ой менен мээрим төгүп атам. Анын сыңарындай ар адам ушул табыгы иили менен калыптанып туруп, анан дүйнөнү бириктириш керек болуп атат. Мына менин ишим азыр ошол. Дүйнөнү кантип бириктирем дегенде, алар экономикасы менен кыйын болуп атат. Куралы менен, доллары менен дегендей. Же бир уюму менен, же соту менен, же бир кара күчү менен курал жаптык дейбизби? Аны ушул жерде Кудайдын ошол жана пендени периштеге айланткан адам катары, ошондой тегиз адам катары дүйнөгө ошол көз карашты жөнөтүп атам. Мына мен сүйлөп атканда көп үй бүлөгө энергия өтүп атат. Кулагым шуулдап кетти дейт, буту колум чымырады дейт. Ал сиздин ошо кичине мусор энергиядан кетсеңиз, бул энергия өтө толук өтөт. Демек сизге энергия өтүп атабы? Мээрим төккөндө, ошо ааламдык сабак өткөндө, аалам күчтөрү барып сизди операция кылып атабы? Мен бул жерде отурам го. Анысыгандай аалам күчтөрү мен ошо дүйнөнү соттогондо ошо якты кыйратып атат. Максатыбыз эмне аларды кыйратканы? Кыргызчылыкка өткөрүү. Кыргызчылык бул жылдызчылык, астрологиялык түшүнүккө өткөрүү, ааламдык түшүнүккө өткөрүү. Анан изилденет да. Аргасы жок келет да. Улутка бөлбөй калат да, динге бөлбөй калат да. Мына ошентип анан куткарып калабыз. Кайра пендечиликке кетсин алар. Мына пендечилик эмнени алып келип атат? Урматтуу улуу журт. Пендечиликке түшүп адам касиетинен кырсыкты, улуулук сыпатынан кырсыкты, энелик сыпатынан кырсыкты бүгүнкү күндө. Ошондуктан сиздер да ошо улуулук сыпатка, энергияга толуп, оюңуз, сөзүңүз, мына, болбойт эски жашоолор дегенде эле ошо сиздин энергияңыз дүйнөнү тегеретип тегиздеген атат. Ошого калыптаныңыздар. Бул ааламдык илимдин аягы ушул. Сыйкырчылыкка жет, улуулук сыпатка отур. Арбайлардын же Кудайдын мындайча айтканда ордуна отур да дүйнөнү бириктир. Болуп атат мына. Эгер азыр мынтип берилет ааламдан. Кудай күчү жоюлду деп. Чындап эле ойлонуп отурсаң, эми жоюлду десек, мындайча айтканда, ооба өзү ордунда эле отурат Кудай. Бирок бала чоңойгондо деле, үй мүлктү кара, мен эс алайын дегендей эле адамды ошол кудайлык түшүнүккө, арбайлык түшүнүккө же улуулук сыпатка өт деп атат. Анан өткөн кезде милдетиң эмне болду? Сен адам атанын баласысың, сен Манастын урпагысың. Сен адам атадай дүйнөнү кароого ал, адамдык сыпатка калыптандыр деп атат. Ал эмне экен? Ал энергия экен. Энергия адамды кийип атат. Ана мени киет деп отура бергенде болбойт. Адам өзү ошол түшүнүккө жетиш керек. Адам аталык, обо энелик, же умай энелик, же ошо канике энелик дегендей ошондой сыпатка жетип туруп анан дүйнөнү тегиз карап, сабагын берип өстүрүү. Ошондуктан адам өзүн тааныбаса ушул күндү көрөт. Тааныганыңыз ушул болсун сиздин.
жаныңыз улуу дүйнөдөн келген. Бул дүйнөгө кызматка келген. Вот тело корпусуңуз бул элес, жанды ээрчип бул кызмат кылып бериш керек. Корпус мындайча айтканда көлөкө деп коелу, элес. Биз тетирисинче жанды өчүргөнбүз да, биз корпуска карап, анан тетирисинче жанды дагы, танды да өлтүрүп алганбыз. Азыр тетирисинче энергияга же улуулук сыпатка калыптанып, корпусуңуз, тилиңиз, көзүңүз мына улуу ишти кылып берсин. Бул илимдин аягы ошо сыйкырчылык менен же ошол адам этабына, Кудай этабына отуруу менен бүтөт. Мына дүйнө эли тиленсе бербейт беле, суранса канча адам суранып атат, бербейт беле. Мына бизге келип, ушу эфир аркылуу оорудан айыгып атат. Ал адамдар канча жыл намаз окуп жүргөн керек болсо, мазар кыдырып жүргөн, больницалап жүргөн. Суранды да алар деле, тиленди да. Демек, азыр бербейт. Кудайдын талабы эмне болуп атат? Жаңы илим боюнча. Улуу түшүнүккө жет, ааламдык түшүнүккө жет. Түшүнсөң, улуу адам болсоң, сен кичик кызмат кылбайсың да. Кичик деңгээлде жашабайсың да. Тетирче ошо кичи дүйнөнү башкарасың, улуу байкесиндей болуп. Ушуга калыптануу. Мына калыптанган адамдан касиет өтүп атат сизге. Ошол адам сүйлөп атканда айыгып атасыз. Көп суроолорго жооп таап атасыз. Демек, сиз да эртең улуттарга жол көрсөтөсүз. Энергияңыз өтөт. Ошондуктан жана боштондукта карма деген ошол боштондукта кармаганда энергия жайгашат. Өтө кыры көп, сыры көп. Кайра кайталап басым жасабаса, биздин такыр эле аң сезимибиз өчүп калган. Майда болуп кеткенбиз. Майда адам майданы сүйлөйт. Майда адам майданы көрөт. Ошон үчүн улуулук сыпатка калыптанып, ошо жанагы настоящий эркектей болуп, анча-мынчаны көрмөксөн болуп, анча-мынчаны укмаксан болуп койсоңуз, аял беркекпи, бул өзүңүздүн энергияңызды коротпогонго, тетирисинче топтогонго жардам берет. Мына азыр энергия өтүп атат сизге. Кимден? Мына менден. Бул чындык. Ошондо бир ааламдык мыйзам менен мындай калыптанган адамдын жарыгы бир айылга шам болот. Бир үй бүлөгө канчалык таасир берет Кудай буйруса. Ошондуктан мына сиздер да калыптаныңыздар. Касиетке, энергияга калыптаныңыздар. Ар дайым айтып өтөбүз, азыр ушу энергия алуунун заманы, эри бардын заманы эмес, энергия алуунун заманы. Кайра чечилиши, аял эркек деген мурунку 2000-жылга чейинки мурунку доордогу жашообузда эчтеке жок деген сөз. Энергия кантип топтолот? Ошо мен айтып өткөндөй, жаман нерсенин жагын көрсөң анан топтолот. Ошону бир кайрак экен деп түшүнсөңүз топтолот. Аны бир басып өтчү бир жол экен деп түшүнсөңүз топтолот. Ошо пенденин өңүн, жынысын, жашын көрбөй, анын жаны улуу дүйнөдөн келгенин, ал деле бир керемет күч, бир кызмат кылып атканын, жамандык жагын көрсөтсө дагы, же бир өсүп атканын, аржак жагын көрсөңүз, ошо жаманды жакшы дебей калсаңыз, энергия топтолот. Улуулук сыпатка отуруп, унчукпастыкка өтүп калсаңыз, ошондо энергия топтолот. Энергия топтош керек. Энергияны эмне жеген? Ал жолго баспаш керек. Энергияны ошол бирөөнүн көзгө көрүнгөн жагын көрүп, жамандоо, аркасынан кеп айтуу, сөз сүйлөө энергияны жөө. Пендечилик, утурумдук сөз ошо энергияны жейт. Утурумдук рахаттар, отурумдук көз караштар энергияны жейт.
Ошондуктан энергия деген доор келди. Урматтуу журтум. Мына эфирдин башында айтып өттүк. Бүгүнкү күндөгүдөй оор акыбалды дагы кайдан күтөбүз? Чындап эле айтканда, мына ак заманда, тегиздик заманда кыргыз журтунун жери кемиди. Үсөнгү кууш деген не деген керемет жер. Каркыра, чек ара жерлеш, өзбектер, тажик жак. Жери кемиди бүгүнкү күндө. Эли тентиди. Сырттан келип алып, саясатын таңуулап атат. Сырттан келип алып, кен байлыгыбызды басып алып атат. Тилдерин киргизип атат. Ошо Манаста кыргын кылгандай эле бүгүн болуп атат. Анан ошол кезден кыргызга ааламдан энергия, илим, баян, сүрөт түшүп атат. Бүгүнкү Манас болуш керек ар бир кыргыз Манас сезиш керек өзүн. Эмнеге дегенде Манастын духун эстеп жүр. Ошол Манастыкындай дух керек. Эмне кылыш керек дегенде ушу эскичиликтен чыгуу үчүн, пендеден чыгып ушу периштелик, улуулук сыпатка калыптануу үчүн. Биз канча күндөн бери ушу касиеттүү адамдар, энергиялуу адамдар Кытайды талкалап атабыз. Сыйкыр катары. Эмнеге дегенде кытайчылык жеңбеш керек, азыр кыргызчылык жеңиш керек. Кыргыздын ааламдык мыйзамы өтүш керек. Демек биз соттодукпу, чечим чыгардыкпы, ошол иш жүрөт. Мына башчысы түбөлүк калгысы келди. Жакшы өнүктүрүп атат, өсүп атат. Басып болбойт да. Анткени аалам мыйзамы жеңиш керек. Ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө Манас келди. Манас бул ааламдык илим. Манас бул Арстан Алай. Манас дагы тегерегиндегилер, көчүрмөлөрү, чоролору, энелери дегендей. Чындап караңызчы. Кыргызды өтө кордоп койду. Кыргызды бир өнүкпөгөн улут катары көрүп койду. Тесттин тегерегинде чуулганда окуя болгон жерде. Эмнеге? Мына $100,000 ап келди. 100,000 берди, 300,000 деп көрсөтүп койду. 100,000 өзү алды. Болжолун айталы да. Бул кимдин сокурлугу? Бул карапайым элде эмес да күнөө. Ал багытын таппаган, өзүн тааныбаган башчыларда, жетекчилерде. Пулду кудай тутуп алгандар. Жеренен эмес, көк асманда эмес, арбайда эмес, кыргыз журтун эмес. Пулду кудай тутуп алгандар ошентип сатып ийип атат. Үсөнгү кушту деле сатып ийишти. Ошол пулду кудай тутуп алган Акаев. Жаныбыз асманга барганда Ататек Арбаевдин астына не деп жооп беребиз? Арбайдан биз канчалык бийик, ыйык, күчтүү деген менен жер жашоосунда адам күчтүү болуп атпайбы? Бускандагы, кургандагы. Ошон үчүн сизди арбай кийсин, сизди энергия кийсин. Сиз намысыңызга келиңиз, сиз калыс болуңуз, сиз адам болуңуз, сиз арбай болуңуз. Улуулар качан сатылган илгери? Сатылган эмес да. Улуулар качан ушак сүйлөгөн эмес да. Топтолуп, калыс болуп, айылдын маселесин, журттун маселесин, уруунун маселесин чечип келген да. Үйүнө жатып алган эмес да. Чындык үчүн күрөшкөн да. Ушу мен бир уяттуу кишиге бар ушу кыргыз журтун ушундай дүйнөнү башкарат десем угуп отуруп, анан кайсарыңа мактанасың, Арстан. Кыргыз ушул деңгээлге түштү дейт. Анан мен уялып калдым ошо кишиде. Анын дагы мен акылдуу адам катары, анын дагы сөзү чындык. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, жакыр болуп алдыңар сиздер. Сиздер өскөн жоксуздар, дегил адамзат өскөн жок, кыйрады. Мына ар кандай агым дин эмне кылып атат? Башың айланат.
Bir сөзүнө керек болсо молдолор арасында талаш бар. Башка диндердин, тармактардын, бөлүктөрдүн, агымдардын, сеченияларды айтпай эле кой. Сырттан келген саясат эмне кылып атат? Сырттан келген каражат багындырып эле атат, жөн элечи. Коргулосуң да. Ошондуктан чындап бир касиеттүү, тегиз, калыс адамдар ойгонуш керек. Биригиш керек. Журттун, адамзаттын, табияттын, ааламдын тагдырын мойнуна алыш керек. Окуш керек. Энергияга калыптаныш керек. Бул ар бир адамдын милдети. Кыргызчылык күктөш керек. Кыргызчылык бул ааламдык мыйзам. Мына ошол көктөп атат. Ошон үчүн дүйнө эли өнүгө албай атат. Кыйрап атат. Ошентип эски миссиябыз бүттү, аял эркек деген жашоо, ак кара, улутка бөлүү, динге бөлүү деген. Азыр ошол көктүн кызматына отуруш керек. Анан ошол кезден мантра сөздөр берилип атпайбы? Мына мен жашоонун үнүмүн деген. Мына үнүң ушу энергияга толгондо үнүң иштеп атат. Элчилик кылып, өстүрүп. Мен жашоонун жомогумун. Жомогуң иштеп атат. Мына мен жомок айтып атам, сизге энергия өтүп атат десем, өтүп атпайбы ошол? Мен бул жерде отурам, сизде энергия өтүп атат. Өйдө болуп атасыз, жеңилдеп калып атасыз. Операция кылат. Мен жомок айтып атам, бирок сизге жетип атпайбы? Операция болуп атпайбы? Көрдүңүзбү? Энергияга калыптанганда ошо теңир этабына отурганда аалам күчтөрү сага кызмат кылып калып атат. Ааламды сактап калыш керек. Жерде так берилет. 7 катар жерди, 6 катар ааламды, адамзаттын бүтпөс чыныгы сапарын сактоочу асказоо арыстан алай деп. Ошентип Манас жаралды. Манас ал кезде кара күчү менен жаралса, азыр арыстан алай ошо касиети менен дүйнөнү тегеретип тегиздеп атат. Сиз да ошого калыптаныңыз. Эртең дүйнө элине биз шарт окуйбуз. Кадимкидей эле баягы условия койгондой. Ошол кезде мына анатомия, астрологиянын ролун аткарат. Эгер аны аткара албаса, анан сени рак, шишик, писик, жара деген оору пайда болот. Аны үчүн улуу түшүнүккө жетиш керек да. Улуу түшүнүктөгү адам анан бийлик жүргүзө алат. Улуу түшүнүктөгү адам оорубайт. Улуу түшүнүктөгү адамда улуу сыпат, улуу маданият, улуу сөз, улуу жүз пайда болот. Ошентип аалам жоюлуп кетет. Жер адамын кейип алат. Жоюлуп кетти азыр. Булардын талабы өс болуп атат. Кана жоюлбаса, анда тиленип бир нерсе таап бериңизчи. Ооруңузду айтып айыктырып келиңизчи. Кырсыгыңызды токтотуп алыңызчы сиз тиленип, суранып, ажыга барып, жедабир балекет кылып, жок ал, жок. Көк асмандын каалоосу ошол сыпатка калыптан болуп атат. Арбайлык сыпатка, кудайлык сыпатка. Кана Кудайдай мээримдүү болчу. Кудайдай бир тегиз карачы. Кудайдай калыс болчу. Кытай бийлебеш керек дүйнөнү деп. Кыргызчылык, ааламдык түшүнүк бийлеш керек деп. Мына калыстык бул. Улутуна бөлгөн жокмун, бирок алар экономикабыз менен, химиябыз менен баса баштап атат. Жана антип 100 000 ыргытып, 300 000 деп көрсөтүп, көбөйтүп тартып алгысы келип аткандыр. Кыргыз тил эмес дүйнө элин. Демек, ал бийлебейт, азыр ааламдык мыйзам бийлеш керек. Аны үчүн сиз отурсаңыз анан бийлейт да. Сиз отурбасаңыз кайсы мыйзамыңыз бийлейт, урматтуу кыргыз журтум. Улут жоюлат, кыргыз деп айтып атам го, нурга айланат. Нур деген бул эми ошо улут деп, адам деп айтканга болбой калат кыргызды барып. Эмнеге дегенде улуу күч экен. Булардын патасы, Бакайдын батасы экен. Булардын сыйкырына эч нерсе тең келбейт экен. Булардын сыпатына биз тең келбейт экенбиз.
Булар бир эле кыргыз журт улут эмес эле бир караңгы күч экен деп, улут деп, адам деп, пенде, кулдугой айтканга болбойт экен деп ошо нурданабыз деп калат. Мына энергия нурданып, мен аракет кылып атам. Мен дагы процесстемин, дагы өйдөлүп баратам. Энергиям өтүп атат, мен ушунча ишеничте айтам. Ааламдык мыйзам жеңди. Багыныгыз сиз. Кошулуңуз. Ошо калыптаныңыз, анан аткарыңыз. Калыптануу болот ушу ааламдык сабакта. Калыптануу деген сөз ошол эскичилигиңизден бир сөз болсо дагы, бир түшүнүк болсо да чыгып улуулукка калыптанып атканыңыз. Касиет жайгашат. Ушул ааламдык сабакта. Качкан касиеттериң себеби көкүрөгүң тынчыйт ошо кезде. Тынчыган кезде алар жайгашат. Сиздер аны качырып алгансыздар. Улуулук сыпатыңызды жоюп алгансыз. Мына бүгүнкү күндө атадай сыпат жок. Капа болбоңуздар. Энедей, эркектей сыпат жок. Кырсыктык, тегиз болуп калдык, бир уят эле нерсе болуп калды. Күнөө жасаган адам жаман эмес, жан дүйнөсү жарды деп эсептелет. Ошо акка жыгылып ааламдык кызматыңды аткарсаң күнөөң кечирилет. Келиңиз күнөөдөн чыгыңыз жок деп. Күнөөң кечирилет деп ааламдан берилет. Кырсык качан токтойт же кырсык эмнеге болот дегенде ааламдык кызматыңды аткарбасаң анан Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Ааламдык кызматың ошо улуулук, ааламдык ордуңа отур. Тааны өзүңдү, мен улуу дүйнөдөн келгем деп. Мен улуу кыргызмын. Мен сыпатым улуу кыргыз. Мен адам атанын тукумумун деп. Мен биринчи табиатка жаралган элмин деп. Табиат менин менчигим, табиатты улуттар кордоп койду. Мен аны боштондукка чыгарышым керек. Табиатты улуттарга таанытышым керек. Ааламды таанытышым керек. Жашоого жаралуу максатын билгизишим керек. Мен куткарышым керек. Ошо кырсык кыйынчылыктан деп жашашыңар керек. Эми чындап эле жан дүйнөсү өспөгөн адамдар болсо, алар депутат болсо, ижи бир нерсени сүйлөп атат. Ой, эчтеке чыкпайт ал. Күйөөң келсе бир асылгандай эле бир кепти айтып атасың. Кана бир идеяңды айтчы, конкретный жазып көрсөтүп. План, программаңды, адамды кантип куткарып кетебиз. Адам кутулса экономика көтөрүлгөн атат, коррупция жоюлган атат. Өзүнөн өзү жоюлат коррупция. Анткени адам улуулукка чыгып кетет. Мага 1000 сом берип көрчү. Мен эмнеге алышым керек сенин акчаңды? Эмгегим болбосо жөн эле аламбы? Болбойт да. Себеби аалам күчү көрүп турат, арбай көрүп турат. Мен азыр 1 сом урдоп алсам, анда 10 000 сом чыгым болот. Так берилет бу жерде. Жалган айткан жерде жакырчылык болот деп. Мына жалган айтпаңыз, урматтуу улуу журтум. Ким айтат жалганды? Акыл иштеткен, алданган адам жалган айтат. А көкүрөк иштеткен адам Кудай кечирсин деп калп айттым деп укчу элек. Азыр болсо оостон чыкканы баары эле калп болуп калды. Бийлик башындагылар калп айтып атат. Элди жөнүндө бурмалап алдап атат. Айыл өкмөтүнөн баштап өйдөсүнө чейин. Эптеп убакытты өткөрүш керек, эптеп бир басып алыш керек, катып алыш керек. Анан мамлекетте жакырып болбой эмне болду? Жан дүйнө жакырланбай эмне болду? Ансыгандай ар бир адам деги эле жалган айта көрбөңүз. Жакырчылык үйүңүздө, коомуңузда, үй бүлөңүздө башталат. Уур кылсаң 10 эсе чыгам тартасың. Уурулук бул макруу иш. Элдин бирөөнүн ырыскысын уурдап алуу. Эки дүйнөдө жакшылык көрбөйсүң. А көз көрүн уурдап алып аткан адамдар бар да. А кантип анан ошол жакшылык көрөт? Аны көргөн байкуш карапайым эл эмоция көзүнөн өзү түшүп ооруп атпайбы? Ошондуктан калыс, касиет болмоюнча иш жүрүшпөйт. Өзүбүздөн кетип атат. Элде улуулук сыпат болбосо чочубайт да. Көрүнгөн келип алдай берет, ала берет. Бурмалай берет. Ошондуктан
улуу күчтөрдүн улуу ишине жолтоо болуп атат. Дүйнө эли, дүйнө башчылары, кыргыз мамлекет башчылары ошондуктан кырсык боло берет. Себеби ааламдык мыйзамды гана кабыл алып ошо улуулук өткөн кезде алар токтойт. Кырсык, оору, түйшүк, эски көз караш. Бул баары бир аткарылат. Бирок ошого чейин кандайдыр бир кыйналып калган атат, көп адам өлүп кеткен атат. Эмоциядан, эски түшүнүктөн, пендечиликтен урматтуу улуу журтум. Ошондуктан илимдин аягы эмне дегенде көктүн ордун алуу. Мына мен ордума отуруп, аздыр көптүр, караңгы төрүндө сизге касиет өткөрүп атпаймбы? Энергия өткөрүп атпаймбы? Ошо төккөн мээримим, сиз ушу мени пир тутуп күткөн эжекейлер бар, агайлар бар. Ошо сиздер мени пир туткан кезде сизге энергия өтүп атпайбы? Караңыз мына. Эми кыргыз журтунда бирөөлөр пир тутуш керек да, ал үчүн сиздин энергияңыз иштеш керек. Ушу эфирлер КТРде кетсе, эмне кем болот беле кыргыз элине? ЛТРде кетсе кем болот беле? Абдуллаевдин фамилиясы мамлекеттик телеканалдарда чыкпаш керек. Ал ошондой өйдө жактан буйрук. Анткени тайгандын күлүгүн түлкү сүйбөйт деп коет го. Бул Кудайдын сөзүн сүйлөп атам мен. Кыргыздын улуулугун калыптандырып атам. Алыбыз жеткен, пулубуз жеткен жерге араң барып анан төлөп сүйлөп атабыз, урматтуу журт. Кыргыз журту калыптанып кетсе жаман болот беле? Бийликтин өзүнө жеңил болот эле, медицинага жеңил болот эле, духу көтөрүлөт эле, келечегин көрөт эле, улуулукка калыптанат эле. Бизге теле берүүчүлөр көп суроо кылат да, КТРден чыксаңыз болбойбу деп. Ал жөнөкөй эле нерсе эмес экен да, чыгат эле. Мен аябай кубанып атканым ушул болуп атат. Ушу журналисттер улуулук деген сөздү сүйлөп калды. Касиет деген сөздү сүйлөп калды. Ооба, журналисттер, жаттаңыздар. Сиздер кыргызчылыкты терең түшүнө албайсыздар. Бирок ушу эки ооз сөз болсо да жаттаңыздар. Эл арасында айтылып калды бул ааламдык сөздөр, улуулук сөздөр. Ушунун баары менин эмгегим деп ойлойм. Мен ошо улуулукка өтүп кызматымды кылып атканым деп ойлойм. Демек утушум ошол. Эмгегим акыйты айтып аткан ошол. Ушу эфир аркылуу энергия өтүп, адамдардын калыптанып атканына мен кубанам. Касиетке калыптанып атканына, улуулук сыпатка калыптанып атканына, ушу кут кармаган адам сүйлөгөндө энергия өтүп, эскерип, эстеп, бионур энергия аркылуу операция болуп атканына, ошол сырлар, нурлар калыптанып атканына мен ыраазымын. Ошентип баары бир бул чындык жеңет, бул ааламдык программа. Кыргыз эми кырсыкпаш керек эле, кыргыздын кырсыгы токтош керек эле. Себеби улуулукка өтүп алса эле токтойт эле. Бейиш дегендей жашоо башталыш керек эле. Ушу кечең деп атат. Мына ушу улуулук өткөн адамдар бейишке өтүп алган. Мына мен бейиштемин азыр. Тирүүлөй бейиште жашап атам. Эмнеге дегенде түшүнүгүм бийик, кейбейм. Анча-мынча удар болсо турмушта, жакында, табиятта дегендей. Аны мен улуулукка калыптандырып бараткан эле бир удар деп ойлойм. Көкүрөгүмдө тынчтык, каалоом, жашоого жаралуу максатымды билдим. Ансыгандай эле сиз деле ошондой. Мен деген кайра сизсиз. Сиз да жашоого жаралуу максатыңызды билиңиз. Кызматыңызды аткарыңыз. Мына көкүрөгүңүз тынч, көңүлүңүз бүтүн. Убакыт сиздин пайдага иштеп атат. Мына жаман дегендер жакшы болуп баратат. Жеп ичкендер кырсыгып, кыйналып баратат. Демек тегиздөлүү болуп баратат.
Кайра эле ошо кыргыздын соту керемет куралы бул улуу күчтөр. Мына мен сүйлөгөндө сизге аба аркылуу энергия өткөрүп атат, иш кылып атат. Ансагандай ошо дүйнөнү биз тегеретип, тегиздеп алып келебиз. Соттойбуз, шарт окуйбуз. Бул чындык, урматтуу улуу журтум. Биздин кубулгандагы кызматыбыз ушул. Анатомияда кубулуп атат. Же болбосо ошо кыз турмушка чыккандай кубулуп, эне болуш керектей, ата эркек үйлөнгөндө ата болуш керектей болгон, анан ошо кызматты кылгандай, биз да кубулуп азыр ошо дүйнөнү тегеретип, тегиздөө, улуулук сыпатка калыптандыруу, ушул биздин милдетибиз. Ошо телефон суроолорго жооп кылып коелу. Биринчи суроо ошо теңир деген эмне? Теңир деп мен эми атамды ата деп айтам. Байкемди байке дейм, эжемди эже дейм. Башка улут папа дер, дада дер. Теңир деген бул Кудай, Алла. Тең. Жакшылыкты жасадың, жакшылыгын көрөсүң. Жамандык кылдың, жамандыгын көрөсүң. Ысык менен суук тең. Жаман менен жакшы тең. Асман менен жер тең дегендей, оң менен сол тең дегендей ошону Кудай жараткан. Ушул теңир деп айтылат. Намаз окуйсузбу? Жери каныңыз ким дейби? Астында балдар ошо колдоруна жаратканыңыз ким дейт. Намаз окубайм. Намазды акыры барып калат. Пир тутпай деле койсоңуздар болот, бул чындык. Сен 5 убакыт намазың менен эчтекени деле жарата албайсың. Тетирсинче убакытка чектелесиң. Сен өзүң боштондукка чыгып, өзүңдү бошото албай эле кайра мен намазым калып калды деп кыжаалат болуп кыйналасың. Намаз бул дегеле дин, бул эволюция. Ал калды. Дин калат өзү, эволюция ал. Ал кезде пайгамбар сабатсыз болгон, ал кезде адамзат сабатсыз болгон, караңгы болгон, техника болбогон. Ал 1-класс, мындайча айтканда. Жаңы мектепке келгендей. Азыр мен академикмин, ошондуктан 1-класстын материалын окубайм. Намаз менен сен динге бөлүп атасың. Намаз менен сен бейишти көрдөн иштеп атасың. Намаз менен сен улутка бөлүп атасың. Мен баарын улуу карайм, ошондуктан мен майдаланбайм. Жаратканым Кудай. Теңир. Азыр да мен ошо жаратуучулук касиетке ээмин. Мына мен өзүмдү өзүм жаратам. Мен пенде эмесмин, мен периштемин деп. Адамды билсе Кудай кылып эле жаратып койгон. Азыр мен мына кыжаалат болбойм, ошон үчүн оорубайм. Калганын адам өзү жаратыш керек. Өзүңдү бое. Майдаланба. Анан аны Алла берет деп отура бергенге болбойт. Алла сага эч эле берген, билсең. Башында эле баардык бактыңды, рызкыңды. Сен бурулуш кыл бүгүн. Жашооң оңол болсо. Алла буйруган деп жүрө бербе. Сен Аллага жардам бер. Адамзатты улуулукка өстүрүп кетсең, Аллага жардам бергениң ошол. Табиат жаратылыштын жараткан жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы. Апаң тигип берген костюмга окшош. Ошону сакта, булгаба, жаратылышты булгаба, сактасаң, ошондо сен жаратканга, Аллага жардам бергениң ошол. Жарандарды, сыганды, дунганды дагы сыган намаз окубайт го, бирок Кудай жараткан. Сен ошону улуулукка калыптандыр. Сен ошондо Кудайга жардам бергениң болот. Сен ошондо жараткан болосуң. Жердеги адамды улуулукка калыптандырганың сенин ушу жараткандыгың, жаратуучулугуң иштеп атканы. Сардарбек. Аба, көлдөн сизди эфирде көргөндө менин көкүрөгүм жана алаканым ысыйт. Эмне үчүн? Бул абдан жакшы. Сардарбек.
Бул көкүрөгүң, алаканың дегеле денеңи сыган ошо энергиянын отуруп атканы. Биз ошо кысылып алабыз да тагай кысылып жүргөнбүз. А энергия убагында энергия калыптанат. Бул өтө жакшы. Бул тазалануу. Көп адам эстейт, чымырайт. Бул тазалануу, энергия, ошо бионур тазалап атат. Сиз күткөн мазареси, аалам күчтөрү сизди тазалап атат. Же ошо момун мусулмандар айткандай, Алладан башка эчтеке жок дегендей, ошо мына мен сүйлөп атканда Аллаң барып тазалап атат. Колу бутуңдун чымыраганы, эски нерсенин кетип атканы. Мына сиздин салмак bir 70 килограмм эшикте калган bir фляг болсо, ага мусор, жааны сууз төмгөн болсо, жаңы шлангин сайсаң ташыйт го эскисе. Ошо сыяктуу эски нерсеңдин ташып атканы. Бул эфирде энергиянын жүрүп атканы ошо деп түшүнсөңүздөр болот. Эстегенде шайтан кирип кетпейт, шайтан жок өзү. Эстеген ошо эски энергиянын чыкканы. Кечте эстейсиңби, жатаарда эстейсиңби, ал өтө жакшы. Ушул эфир убагында өтө эстейт адам. Андан кийин СССР учурунда эмне үчүн Манас жөнүндө, Теңир жөнүндө сөз козгобойсуз, эми айтып жасасыз дейт. СССР убагында мен 18 жашта бала болчумун. Мезгили келет ар нерсенин. Сен 18 жашыңда неберели болгон эмессиң го. Ансагандай Кадырбек байке жан дүйнөнү кичине байытыш керек, суроо берерден мурун. Жан дүйнөсү жарды адамдар ошондой майда суроо, майда түшүнүктүү болот. Капа болбоңуз. Бүгүн менин Теңир жөнүндө сөзүм капа болсоңуз көрбөй коюңуз бул эфирде. Адам түшүнүгүнө жараша түш көрөт. Келиңиз, экөөбүз отуруп сүйлөшүп көрөлү, деңгээлибизди көрөлү, эл көрсүн. 30 жыл мурун аалам күчтөрү жерге түшкөн эмес. Мисалы ата жолу жок болчу. 30 жыл мурун СССР убагында, 40 жыл мурун адам ата көрүнгөн эмес. Ал кезде эволюция убакта келейткан. Азыр эволюция бүттү. Эми ошо ааламдык мыйзам түшкөндө ошону айтчу мезгил эми келди. Манасты мисал катары гана айтып өтүп атам сизге. Салыштырмалуу катары. Сизде энергия толгон болсо келиңиз өзүңүздү Манас атаңыз. Энергия иштетиңиз. Ошондуктан тегиз караңыз. Мен жакпасам сиздин балаңыз менден артык эместир. Сен менден артык эместирсиң. Кичине мындай сырттан өзүңдү кара. Өзүңдү баалай билсең анан ордуңду табасың. Чыкпайт кыргыздан мындай адам, мендей адам. Бул чындык. Ааламдан так берилет. Көчүрмөлөр чыгат. Bir окко, bir адамга дүйнө эле айланат, сиз эле эмес. Келип багытын сурайт, жолун сурайт. Шарт окуйбуз. Bir Кудай бар дегендей, ошо bir закон, bir энергиялуу адам, ошо энергия калыптанган bir журт болот. Ошого дүйнө эле айланат, кыргыз элине деп коебуз. Мен кыргыз элинен 6 миллион эмес. Кандайдыр bir чөйрөгө, топко ошого айланат. Бул чындык. Илгери элдин баары эле жамгыр жаап кетти, жаадырып ийген эмес да. Ошо bir касиеттүү жаачысы болгон. Элдин баары эле Манас айтып ийбейт го. Азыр эми Саякбай атадай адам жок да. Азыр жаттамасы бардыр. Ансагандай ошол кылымда, доордо ошондой адам жаралат. Ар жактан жаратып келет. Ар кандай жолду бастырып келет. Ошондуктан өзүңүздү дагы жаңыдан кабылдаңыз. Жаңырып туруңуз. Мени да жаңыдан кабылдаңыз. Күнүгө өзүңдү жаңыдан кабылда. Мен өзгөрдүм деп, мен кечээки эмесмин деп. Эсир эмес. 3 жыл мурун сиздин түшүнүгүңүз кандай эле? Эсир убагында сотко көтөрүп жүрдүк беле. Москвич алганыбызга кубанып жүргөнбүз. Аяк чагында. Ансагандай урматтуу Кадырбек байке окшогон адамдар кичине өзүңөрдү дагы салмактап жүрүңүздөр.
Барбы сөзүң, кел, сүйлөшөлү. Сөз дагы ошол ичтен чыгат. Ичиңде эчтеке болбосо, оозуңан эчтеке чыкпайт. Ичиңде сасык болсо, ошол бир жыт чыгат. Ичиң тар болсо, ошо тарлыгың чыгат. Ошон үчүн жан дүйнө деп коет муну. Эне атаны сыйлаганда жан дүйнө, ак кара деп ылгаганда жан дүйнө, бактыңды байлаганда жан дүйнө, аял затын кыйнаганда жан дүйнө, адамды оорутканда жан дүйнө. Ааламда о дүйнө болсо, могу жерде бул дүйнө болсо, адамдын көкүрөгүндө жан дүйнө деген жашоо бар. Адамдын жан дүйнөгү бул жандын түнөгү. Ошондуктан кээ бир түштө берилет. Жаңы үйгө кирет, анда эмне болот деп калат. Ошондо үй сиздин түнөк болсо, жаныңыздын түнөгү ошол жан дүйнө. Ошондуктан жаңы үйгө киргениңиз жан дүйнөңүздүн жаңырып аткан ошо жаңы үйгө чагылдырып берет. Мына урматтуу улуу журтум. Биз ааламдан манасчы катары элестетсеңиз болот. Байланыш алып, майдалап, кенейтип элге беребиз. Бүймәрем апа дагы бир кыр ошентет. Мени мазактасаң, өзүң маскара болосуң, ушуну бил. Себеби мени дагы керемет жүлөбө күчүм көп ааламда, жерде. Ошо керемет күч ошо энергия өткөрүп атат. Кырсыгып каласыз, кыйналып каласыз, бул чындык. Ошондуктан кыргызды кордосо, жыл узабай упурайт деп берилет ааламдан. Ошон үчүн касиеттүү кыргызды кордобо. Улутун тааныбаган падышалар не болду? Касиети кырсыкты. Каражаты турат, кара күчү турат, чордуйу, красныйы баары турду. Касиет кырсыкканда баары качты. Ошондуктан касиетиңиздерден кырсыкпаңыздар. Касиетиңиздер калыптанса, дүйнө тегеренип келген атат. Келет бул баары бир. Сиз өтүп алыңыз ошол, калыптанып алыңыз. Энелик сыпат барбы? Агалык сыпат барбы сизде? Ага ушундай суроо береби? Бул жолу айтып атам. Мен ошо радиодон, теледен бир жакшы сүйлөгөн адамды көрсөм кубанам. Өсүп атыптыр. Карачы, могу сөзүндө канча маани жатат депчи. Ал мен андайды миңин сүйлөйм, ал адамды. Бул кут эмейне жан дүйнөңүн жардылыгынан чыгарып атат. Аалам сырын ачып берип атат. Ата тегиңдин керезин айтып берип атат. Аманатын айтып берип атат. Тилмештик кылып атат. Зыяны тийдиби сага? Тийбегендир. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, улуулук сыпаттан бийик эчтеке жок. Улуулукка калыптаныңыздар. Улуулукка бул отурса эле адам аалам келип кийип калбайт, ушуну билиңиздер. Ага калыптануу керек, ага изилденүү керек, ага өтө чоң эмгек керек. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Ооба кайталабай сөздөр болуп калат. Кайрып келип бириктирүүчү сөздөр болуп калат. Убакытты дагы кенейтебиз деген ойлор бар, узартабыз деп. Элдин сунушу да ошол болуп атат. Алган касиетиңиздер, энергияңыздар кут болсун. Жайгашкан нурлар, сырлар калыптансын. Ошо пендечилигиңиздерден чыгып, периштелик сыпатка, отурумдуктан чыгып, улуулук сыпатка калыптаныңыздар. Ичиңиздерде кыштар, муздар жоюлсун. Муз жаман, кыш жаман. Көкүрөгүңүздөрдө жаз байырлап, көкүрөгүңүздө ошо бейиш байырлап, ошо улуулук сыпатка калыптанып, улуттарга бир башчы багыт берген адам, эне, ата
ошол сыпатыңыздар менен, сырыңыздар менен, маданиятыңыздар менен, сөзүңүздөр менен ушул элге, журтка пайдаңыздар тийсин. 12 жашка чейинки балдар мага керек деп Кудай жаздыртат. Эмнеге дегенде ошонун жакшы ою менен аалам адамзат кармалып турат деп. Анысы кандай, сиз дагы ошо агарып ааламга, адамзатка, табиятка ушу жакшы сөзүңүз, нуруңуз, энергияңыз, мээримиңиз төксүн. Ошол төгүлсүн, агыңыз чыксын. Кара адам, кара ой адамдын өзүнө таасир берет, бала чакага керек болсо табиятка таасир тиет деп берилет. Башына күнөө болуп жазыла берет деп. Ошондуктан ошо кара оюңуздардан, муз оюңуздардан, тозок оюңуздардан чыгып, ушу жаз, бейиш, мээрим, улуулук, улуу түшүнүк, ошол улуу энергияңыздар менен ааламга, табиятка, адамзатка нуруңуздар тийсин. Эмки эфирге жолукканча сак саламатта туруңуздар.